Мени кандидат президенті Кыргызстан алып чыгышты быйылкы шайлоо боло турганга. Президенттик шайлоо. Назар Ньюс сайты Кыргызстанда белгилүү. Мына фотографиясы, мына. Аерде комментарийлер 4,5 миң комментарий болуп кетти. Ошондон көбүнчөсүндө деле мени колдогондо абдан көп экен. Өзүңөр окуп көрүлү, мына бу. Турбайбы фотографияда. Назар Ньюс сайтынын Facebook страницасында. Facebook деген бул политический сайт. Аерде мына көрүп атканыңардай кандидаттар 9 экен. Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Мадумаров, Текебаев, Бабанов, Сымыр Жапыкеев, ана мен жүрөм мына. 9 киши болушу мына. Анан бул жөнүндө мен эмне айтмакчымын өзүм. Во-первых, эки дос Садыр Жапаров менен Ташиев экөө бийликте турушат азыр. Бирөөсү мозговой центр болуп турат, экинчиси силовой центр. Ошентип бүт парада келтирип атат. Менин биринчи душманым Камчы Көлбаевди өлтүрүп беришти. Чоң рахмат. Коррупцияны жоюп салышты. Парада келтиришти аябай. Андыктан ансына тиги булар менен 2012 жылдан бери чогуу элетам. Митингдеринде катышкам, колдогом аябай. Ана баары жапырткам алып кеттик. Кайратчылык революциядан кийин. Ошол менен бул бийликти мен всячески колдоп келатам дагы ошо. Анан ушундай өзүмдүн оюм бар. Бул экөө бийликте турганда мен кандидат президенти болбойм го дейм. Болсом дагы вдруг ансын аргысын кайып касканан болуп экөө там эмне эле жана жытып кетип бирдеме болуп кетти беле, эмет ана мечип кылбасам так була турганда чыкпайм го дейм. Это во-первых. Во-вторых, анчалык эле президенттик бийликке мен ынтылуум, жутулуум жок. Өз байлыгым өзүмө керен жетиштүү. Ошол анан тиги өз бийлигим деле өзүмө керен жетиштүү. Болгону мен бул бийликте турган эки достон Жапаров Ташиевден суранат элем, ошо мошенниктерге эле законду катуулатып койбосо, көбүнчө ошо мошенниктер аброюма шек келтирди деп. Мошенникте какой аброй болушу мүмкүн? Какой аброй? Сен каякта аброй? Наглый бирөөнү алдап кетип эле ак эмге келген. Карыс корсуң сен. Карысың, понимаешь, сен тозокусуң. Вдруг өлүп кетсең тозокко түшөсүң сен. Ана какой аброй сенде? Какой аброй болушу мүмкүн? Аллахтын алдында аброюң жок, элдин алдында аброюң жок. Болгон ошол аброюма доо кетти деп эле милиция сотко каршы чыккандар көбөйүп кетти. Бирок баары түшүнүп эле турат. Барганда эле ошол объяснение жазып коюп кетип атам. Анткени эми алар деле түшүнүп турат да. Сот милиция да түшүнүп турат. Буларда кандай аброй болушу мүмкүн? Эмне сен алдап кеткениң эмнеси абройбу? Ошол аброюңду айтып койдум сен. Алдап кеткен аброюңду айтып койдум. Кандай? Сен кыйсың ошо. Алдап кеткениңди сен эмне? Куртизанга эсептейсиңби? Илгерide тиги чоңелердин заманында, тиги башка президенттердин заманында сага аброй болчу, куртизан болчусуң, куртой болчусуң. Азыр сен последний конченый акмаксың, мошенник, аферист. Так что арстанганга токтоткула. Болгон эмне бересиң? Ошол аброюмду кетирип койду, моту видео чыгат дейсиңер. Анан ушуларга кичине эки досто бийликтен суранар ошол. Ушулар закон ужесточить этет. Булардын абройлору да каралбасын деп мыйзам чыгарып берсең жакшы болмок. Анан ошол тиги пока эмне президент бийликке ынтылуум, жутулуум жок. Эми азыркы бийликти ошо эмне Көлбаевди ОПГдан талкалап жок кылыптыр, коррупцияны тыйып жок кылыптыр баарын. Өсүп атат дүркүрөп баары жакта, курулуштар көбөйүп атат, баары жагы өсүп атат. Деген менен ошол майда чүйдө алешендиктерди абдан көп, каталар да абдан көп. Анын баарын айтсаң оппозиция сыяктуу көрүнөсүң, анын үчүн унчукпайсың, айтканда чотоң күтөм. Ошол ушундай майда чүйдө алешендиктерди жойсо деген ой бар. Так ошол президентке коюуга ынтылуум жок, умтулуум жок. Мага жетет, өзүм байлыгым, бийлигим жетет.
чет өлкөгө да кетиши мүмкүн. В общем, ушунака.